Мухаммедкалый Дүйшекевич, канча медициналык кызматкер ушул ооруга илдет менен ооруп атат бүгүнкү күндө? Саны? Баш аягы 195 болду, анын 105 айыгып чыкты. 195 ал жерде эми врачтары бар, медициналык кызматкерлер бар, медиктер да. 195, 200. Ким күнөөлүү ушулардын ооруну илдетке кабылганына? Буну алдын алса боло беле? Мүмкүнчүлүк бар беле? Алтынбек Турдубаевич, атайын комиссия иликтеп чыгып предварительный заключениясын беришти. Бул жерде бир жактуу могу киши күнөө же врачтар күнөө деп айтууга болбойт. Себеби мен сизге бир эле пример көрсөтөйүн, айтайын. Бул группа риска. Группа риска дегенде эң бир оорулар менен биринчи врачтар, ошол жердеги медайымдар больницанын ичинде чогуу контактта болушат, үйлөрүнө барганда контактта болушат, андан кийин анализ алганда контактта болушат. Мисалы биздин республикада ошол жалпы ооругандардын медиктердин арасында медиктер ушунда 1% түшсө, ал эми могуреки өлкөлөрдө, мисалы Кытайда 5%, Италияда 10%, Америкада 13%, дагы башкалар болду. Токтотуң, түшүндүм мен. Согушка мынтыгы жок чыгып, же 5 адамга бир мынтык болсо согуша алабы ошолор? Душман кырып койбойбу? Медициналык кызматкерлер, медиктер, экипировкасы жок, респиратор эчтекеси жок, контакт болгондо албетте ооруйт да. Сиз жомокторуңузду айтып атасыз. Буга ким күнөөлүү? Буга именно премьер-министр менен министр финансы күнөөлүү. Почему? Мына айтып берейин. Былтыркы жылы 1 миллиард сомду астатык калды. Бюджетти сиз аткарган жоксуз. Урматтуу Мухаммедкалый Дүйшекевич. Фомстан бербей койду. Минздравга толук каржы болгон жок. Быйылкы жылы 497 миллион сомду берген жоксуңар өз убагында. Ошон үчүн медициналык кызматкерлер ушундай ооруга чалдыкты. Бул Минфин бир гана премьер-министрди угат. Премьер-министр сиз ал кишиге эконом кыл дегениңизди мына эртеге отчетуңуз келет. Премьер-министр менен Минфиндин мыйзамды, бюджет мыйзамды биз кабыл алып бергенбиз, президент кол койгон, ушуну аткарбаганы үчүн жыйынтыгы мына ушул болуп атат. Турмес айтып атсам айткыла. Жок, биз бергенбиз. Мына берген эмессиңер. 1 миллиард акча былтыркыдан берген. Быйыл 400 канча. А силер шашылып сырткы карызды төлөгөнгө чуркап атасыңар. Буну дагы Минфинге сиз уруксат бергенсиз. Алтынбек Турдубаевич, эми бул жерде бул оорунун өзүнүн келгенин декабрь айында билдик да. Декабрь айынын аягында. Жоорудан эмес, сиз каржысын убактысында бердирип койбойсузбу? Эми угуп турбайсызбы? Угуп турсаңыз, эми мен жооп берейин да. Декабрь айынын аягында угуктук. Январда каникулдан кийин бизге келди, бизге маалымат түштү. Кытайда эмне болуп атат? А бул жыл деген декабрда жабылган. Ал жерде экономия болдукпу? Бюджетти кайра кайрап чыктыкпы? Ал башка иш да. Биздин жанагы азыркы айтып аткан мүчүлүштүктөр болду, жанагындай туура эмес кийимдин жетпеген жери болгондур, бирок анын баарын тастыктап атабыз. Бирок кээ бир учурларда болду, ошол кийген кийимден да жуккан учурлар болду да. Азыр мына экипировкасы жогорку деңгээлде болгондорго врачтар кайсы жерден жугуп калганын билбей атышат. Кээ бир жарандарыбыз кай жерден жугузуп алганын билбей атат. Же абадан келген бечкен менен контакт болбой деген маселелер бар. Бул жерде эми мен ойлойм, аны профессионалдар өзлөрү тастыктап, кандай болуп жуккан, кандай болгон баарын айтат, анан элге жарыялайбыз. Мына азыр айтып атпайбы? Биринчи жугузган группалардын баарын текшерип, медициналык жактан өзлөрүнүн заключениясын берип атышат. 10 секунд. Мухаммедкалый Дүйшекевич, мыйзамды бузуп атпайсызбы? Урматтуу коллегалар, өкмөттүн отчету келгенде мына маселе менен биз өкмөткө баа беришибиз керек. Былтыркы жылдан 1 миллиард сом, быйылкы жылдан 500 миллион